Биздин YouTube каналына катталып, лайк басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Чүй жергесиндебиз. Чүйгө келип атып, мына ушул Кара Балта дарыясынын боюна, Беловодск айылына жакын турабыз. Машина кичине бузулду окшойт. Шоферлор чукуп атышат мынга. Бекер турганча бекер сөз. Кара Балтадан да көп жазышат го. Алма өстүрсө болобу, кандай алмалардын түрүн өстүрсө болот деп. Достор, мынакей аккан дарыя. Жаткан жерлер бул айыл. Күндө кандай чагылыш көрүнөт билбейм. Мына ушул жерден суунун баш жагы, головной ушул жерден бөлүнөт суу. Бири оң жака, бири сол жака бөлүнөт. Могул жаткан жерлер үлүш болуш керек. Тегиз жер гана иштетилип, мына ушундай жандама жерлер, тоонун боорлору жатат. Тегиз жер иштеткенде кандай? Ал жерге арпа эгилет, эспарсеп тегилет, беде өстүрүлөт. Бир жолу же эки жолу чабып алат, ошо менен болду. Бул жерде көрүнүп турган дарактар терек, кайрагач дарактар. Эгинден башка бул жерде мөмөлүү дарак дээрлик жок эсе. Мына асфальттын аркы четинде суулар кеңири агып жатат. Жерине жараша эл деп коет эмеспи? Жер канчалык чоң болсо, элдин пейили да ошончолук кенен болот. Бул жердин жери жакшы экен. Жери жакшы. Бул жерде азыр эсептеп көрдүк, 1200-1100 метрден ашык бийиктикте турат экен. Бул жерде алманын же башка гиластын мекени деп койсо болот. Бул жерде бардык мөмө жемишти өстүрүүгө болот. Албетте тоо жакын, кеч калган үшүк жүрүшү мүмкүн. Андан сактап калса болот. Мына достор, бул жерде азыр Кыргызстандагы эң арзан жерлер ушул жерде болсо керек. Себеби бул жерде жер кеңири болгондуктан бул жерде иштетилбей жаткан жерлер көп. Гектарыны бул жерде $1000 $10,000 чейин сатып алса болот экен. Жердин шартына жараша, суунун келишине жараша, сүйлөшкөнүңүзгө жараша. Ушундай достор, бекерчиликте бекер сөз болду сиздер менен. Сиздер менен буюрса, чүйдөгү мөмө жемиштер дыйканчылык боюнча да буюрса, алда да сүйлөшөбүз деген оюм бар. Ага чейин, көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.